Эркек балдарга кандай мамиле кылыш керек деген видеонун астында комментарийлер жазып кетишиптир апалар. 4 жаштагы балдарга, 5-7 жаштагы балдарга кантип жогорку талаптарды коебуз деген суроолор келиптир. Биз өзүбүздүн жашообузга карап, айылда жашайсыздарбы же квартирада турасыздарбы, шаарда турасыздарбы, сиздин үйүңүздө балаңызга ылайык кандай иштер бар, ошого жараша балаңызга иштерди, жумуштарды бөлүп бересиз. Мына ошолор талаптар. Мисалы үчүн 4 жаштагы балага бут кийимдерди тизүү сенин жумушуң. Жоопкерчилик берилип атат. Бала ошол коридордогу бут кийимдердин тизилип турганына жооп бериш керек. Мусор төгүп келесиң 7 жаштагы балага, мусор алып чыгыш сенин колуң, сенин ишиң. Айылда болсо тоокторго жем берүү, же оттун ташуу, гүлдөргө суу куюу, үй ичинде деле гүлдөргө суу куюу деген сыяктуу мына ушулардын баардыгы биздин талаптар болот апалар. Сиз үйүңүздө кандай жумуштарыңыз бар балаңыздын алы жете турган. Ошолорду жумшаңыз. Биринчи бир ишке көнүп бала дайыма өзүнүн ишин жакшы аткарып калгандан кийин экинчи жумушту айтыңыз. Экинчи жумушту жакшы аткарып көнүп калгандан кийин үчүнчүнү кошуңуз. Жашы чоңойгон сайын сиздин талаптарыңыз да көбөйсүн, жумуштары кошулсун үстүнө.